Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Сабакка киришерден мурун бир нерсени айтып коюу өтө зарыл болуп турат. Ал нерсе көпчүлүк бир туугандарыбыз ушундай суроолорду узатып атат. Ал суроолор эмне дейт? Моундай темаларды эмне өтпөй атабыз, могу теманы өтүп атканда ичинде ушундай бир дагы немеси бар эле го, бөлүкчөлөрү бар эле го, ошондой немелер болуп атат. Бул жерде айтып турган нерсе ушул да. Биз азыр бул Ханафи мектеби деген сайтта эң биринчи жолу ошол араб тилинин грамматикасы башталып атканга байланыштуу башталгыч деңгээлде гана алып кетип атабыз. Жана көптөгөн темалардын эң негизги гана бөлүкчөлөрүн өтүп атабыз да, мындай түркүктөрүн деп коебуз. Бул негизги гана бөлүктөрүн алып атабыз. Жана ошол бөлүктөрүн кыргызчалап кетүүгө бир аракет кылып атабыз да. Жана ошол сабакка катышып аткандардын көпчүлүк бөлүгү нахуну мурун бир сыйра окуганмын, же болбосо медреседе, институтта, же болбосо университетте биринчи курста окуймун, буга чейин сарфты бир жолу окуганбыз, анан нахуну баштай элек болчубуз деген мындай жаңы үйрөнгөн бир туугандарыбыз болгон үчүн ошол негизги нерсенин негизги гана түркүктөрүн жана анын кыргызчаларын, эң негизги деп кыргыз грамматикасына кандай аталат, мына ошолорун жеткирип алуу болуп атат. Ошол эле учурда баардыгыбыз башталгыч деңгээлде мындай жаңы болгонубуз үчүн бул грамматикада, араб тил грамматикасында мындай ар бир теманы үтүр чекитине чейин өтүп коюу адамга бир аз неме болуп кетет да, адам зерип кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошон үчүн эң негизги гана жерлерин өтүп атабыз. Андан бул сабактын дагы убактысы белгилүү, мындай чектелүү эле, 2 ай эле деп айтылган. Мына ошол 2 ай өткөндөн кийинки баскычтарга өткөндө буюрса ар бир теманы өтүр чекитине чейин өтүп кеткенге аракет кылабыз. Азыр биз эң негизги башталгыч деңгээлде эмнелер керек болгон болсо мына ошолорду кылганга аракет кылып атабыз иншалла. Анда эмесе сабакка киришели. Бүгүнкү биздин темабыз таквинул аль-жумла, таквинул жумла. Бул эмне десе, таквин деген куроо, аль-жумла деген буга чейин өтүп жүрөбүз, аль-жумла деген сүйлөм. Демек, биз сүйлөмдөрдү бири-бири менен кантип кураштырабыз? Өз негизи нахунун эң биринчи темалары ушул. Бул жерде схемада көргөзүп турат, аль-жумла экиге бөлүнөт дейт. Мындайча айтканда, экиге бөлүнөт дегени эки түр менен сүйлөмдү курасак болот дейт. Ал Телеграмда бул материал чыгып турабы неме экранга? Азыр чыгышын күтөлү. Ылдыйга түшөрөбүз. Таквинул жумла. Демек, аль-жумла дегени бул эки түр менен курасак болот дейт. Сүйлөмдүчү негизи эки түр менен куралат дейт. Биринчиси исмия, ысым аркылуу дейт. Экинчиси ысым аркылуу куралган сүйлөм деп аталат. Экинчиси фиилия жана этиш аркылуу дейт. Эми булардын аныктамасы кандай десе, мына эң биринчиси аввалан аль-жумлатул исмия, ысым аркылуу куралган сүйлөм дегендин мааниси кандай десе, бунун немеси, аныктамасы мына ушундай. Ал сүйлөм ушундай болот дейт. Табдау башталат бил исм. Ысым менен башталат дейт. Же болбосо экинчи аныктамабыз ин кана садруха исман дейт. Эгер анын башталгычы, баштапкы
бөлүгү, баштапкы биринчи бөлүгү ысым менен башталган болсо, ысымдан турган болсо дейт. Болсо инкана содруха, содр деген бир адамдын көкүрөк бөлүгүн айтып коет. Эмнеге? Себеби адамдын мындай караганда эң башкы бөлүгү бул көкүрөк болгон үчүн бул жерде дагы сүйлөмдүн эң башкы бөлүгү, башталгыч бөлүгү эгер ысымдан турган болсо дейт. Мисалы кандай десе, ал-муаллиму qa'imun, же болбосо ат-талибу яктубул ваджиба, же болбосо ат-тилмизу фил фасл. Бул мисалдар байкаган болсок, бул жерде ал-муаллим, qaim, талиб жана тилмиз деген 3 сөзүбүз, булар ысым. Туурабы? Биз буга чейин ысым, фе'л, харф деткөнбүз. Булар харф эмес, же этиш эмес, фе'л эмес. Булар эмне? Ысымдар. Ошон үчүн эгер сүйлөмөбүздүн баштапкы биринчи бөлүгү ысым менен башталган болсо, анда аны жумла исмия деп атайбыз. Мисалдары келди: ал-муаллим qaim, ат-талиб яктубул ваджиб, же болбосо ат-тилмизу фил фасл. Рукнуху, эми бул жумла исмия ысым аркылуу сүйлөм куроонун негиздерин эмне түзөт десе, кийинки бетке өткөнүбүздө ал-жумлатул исмия, ысым менен куралган сөз, сүйлөм, бул муптада жана хабардан турат дейт. Бул жерде схеманын ичинде турат, муптада, экинчиси хабар. Демек биз ысым менен сүйлөм курайт экенбиз, анын негизин эки гана нерсе түзөт экен. Биринчиси муптада жана экинчиси хабар. Эми кыргызчалай турган болсок, бул муптада дегени сүйлөмдүн ээси, жана хабар дегенибиз бул сүйлөмдүн толуктоочу десе болот. Демек муптада, Телеграмдан бир бет ылдыйга түшүп коесуздар. Ал-муптада, муптаданын бул жердеги аныктамасы кандай десе, исмун, ал бир ысым болот, табдау бихи ал-жумла, же болбосо тубдау бихи ал-жумла. Мына ошол ысым менен сүйлөм башталган болот. Ал кандай гана ысым болбосун. Же болбосо исмун, ал бир ысым, жаа фи аувалил жумла, сүйлөмдүн биринчи бөлүгүндө келет дейт. Лиюхбира анху, ал тууралуу маалымат берилет дейт. Бима ба'даху, сүйлөмдүн экинчи бөлүгүндө келген сөзүбүз, ошол сүйлөмдүн ээси муптада тууралуу кабар берилип келинет. Мисалын айтканда ачык болот. Бул мисалы дейт. Ал-муаллиму qa'imun, мугалим тик турат дейт. Хаза талибун, бул студент. Ат-талибу яктубул ваджиба, студент өзүнүн үй тапшырмасын жазып жатат. Же болбосо ат-тилмизу фил фасли, окуучу класста отурат, же болбосо окуучу класста. Эми ушул жердеги кызыл менен белгиленгендердин баардыгы биздин азыркы сүйлөмүбүздөгү муптада, же болбосо сүйлөмдүн ээси. Эми сүйлөмдүн ээси эмне дегенде, кыргыз тилинин грамматикасындагы бир аз татаалыраак аныктамасы, кыскача жалпак тил менен айтканда, сүйлөмдүн ээси ошол тууралуу сөз жүрүп жаткан адам, же нерсе, же буюм, же кандай гана болсун, сөздү байкаган болсок, сөз ошол тууралуу кетип жаткан сөздүн бөлүгү. Ансыз сүйлөм куралбайт. Мисалы бул жерде студент немесин жазып жатат, өзүнүн үй тапшырмасын жазып жатат дегенде, студентти алып салып, үй тапшырмасын жазып жатат деп тим болсок, студентти айтпасак, анда сүйлөмүбүздүн ээси жок болот. Ошол эле учурда сүйлөмүбүз жарабай калат. Эмнеге дегенде, биз жумла исмия, бул жердеги ысым аркылуу куралган сүйлөмүбүздүн эң негизги, баягы рукнуху деп атпайбызбы, эң негизги түркүгү бул сүйлөмдүн ээси. Яктубул ваджиба десе, тапшырмасын жазып жатат десе, бул жерде суроо жаралат. Ким, же болбосо эмне деген суроолор жаралат. Мындайча айтканда, сүйлөм ээсиз куралбайт эч качан. Ал эми деген эмне десе,
аты эле айтып турат, сүйлөмдүн ээси, ошол сүйлөмдүн кожоюну же болбосо ошол тууралуу сөз өтүп жаткан, сөз болуп жаткан адам же нерсе. Ал эми сүйлөмүбүз жумла исмия, ысым аркылуу куралган сүйлөмүбүздүн экинчи негизги бөлүгү бул хабар деп айтат. Хабар деген эмне? Хабар деген баяндооч деп койсо да болот. Ошол эмне кылып жаткандыгын баяндап берет. Бул жерде эмне кылып жатканын же болбосо эмне экенин баяндап берет. Кандай абалда экендигин баяндап берет. Хабар. Bunun anıklaması mına ушундай. Ma yukhbaru an mubtada. Же болбосо wa yutammimu ma'nal jumla. Бул муптаданын эмне кылып жатканын, анын абалын неме кылат дейт, кабар берет дейт. Ма яхбир. Wa yutammim жана толуктайт ma'nal jumla. Сүйлөмдүн жарты калган маанисин толуктап берет дейт. Кашан ичинде муфрат, жумла же болбосо шибху жумла деп турат. Аны азыр ылдыйкыга түшкөндө ачыктап беребиз. Мисалы дейт: Al-muallimu qa'imun, жогорудагы эле мисалдар. Al-muallim qa'im, at-talib yaktubu al-wajib, at-talib malabisuhu nadhifun, же болбосо at-tilmizu fil fasl, at-tiflu fawqa ash-shajar. Же болбосо fawqa ash-shajar деп койсоң. Бул жерде марбута түшпөй калыптыр. Эми үстүнкү мисал менен айырмасы, үстүнкү мисалда жалаң гана сүйлөмдүн ээлери кызыл менен белгиленип турат да, эми ылдыйкы хабарга түшкөндө жалаң гана сүйлөмдүн кабары, баяндоочу, жана толуктооч деп ката айтып алдым, баяндоочу не болуп турат? Бул жерде кызыл менен белгиленип турат. Ал-муаллиму qa'imun, мугалим тик турат. Же болбосо талиб яктубул ваджиб, талиб студент өзүнүн үй тапшырмасын жазып жатат. Ат-талибу малабисуху назифун, студент анын кийими таза, студенттин кийими таза же болбосо. Ушул жерде кызыл менен белгиленип турган сөздөрдүн баардыгы не? Могул жерде фаука шажар деген дагы кызыл менен белгиленбей калган. Мына ушул фаука шажар дегени бул жердеги сүйлөмдүн кабары. Эми бул кабарыбызчы ар кандай абалда келип калат да? Ар кандай абалда келип калат? Алардын кандай абалда келип калат? 3 абалда келет. Биринчиси же муфрат болот. Ал ысым болот, же болбосо бир сөз болуп келет, же болбосо жумла, сүйлөм болуп келет. Өзү сүйлөм болуп куралып атат. Ичинде дагы кошо сүйлөм болуп келет да. Мисалы, ат-талиб деп атпайбы бул жерде? Ат-талиб яктубул ваджиб дегендеги яктубул ваджиб деген сүйлөм болуп атат да. Бул жерде сүйлөм болуп атат. Себеби бул кийинчерээк өтөбүз, бул жерде этиштин ичинде кайра дагы сүйлөмдүн ээси бар да бул жердечи. Ал жазып жатат дегенде сүйлөмдүн ээси бар да. Ал-ваджиб бул жердеги үй тапшырма деген сөз, жазып жатат деген сөз экөө биригип бул жердеги баяндоочту түзүп жатат. Бул сүйлөм аркылуу баяндооч болуп жатат да. Ошол эле учурда ат-талиб малабисуху назифун дегендеги малабисуху назифун деген сөз бул жерде дагы сүйлөм болуп жатат. Бирок бул жердеги сүйлөмүбүз исмия. Мындайча исмия сөзүбүз сүйлөмдүн ичинде кайра исмия сөз өзүнчө жаралып атат да бул жердечи. Ат-талиб яктубул ваджиб, ат-талиб малабисуху назиф. Эми ат-тилмизу фил фасл дегенде бул фил фасли дегенди харфы жар жана исми мажрурду бул жерде эмне деп айтып коет? Шибху жумла деп айтып коет. Же болбосо бул жерде ат-тифлу фаука шажар дегенде фаука шажар дегенди буну дагы шибху жумла деп айтып коет. Мындайча айтканда биз кабарыбыз жалаң гана ысымдардан түзүлбөйт, балким жумла болуп калат. Мисалы, кабарды баяндооч дедик да, мындайча айтканда эни эмне кылып жаткандыгын баяндап берет. Бул жерде талиб яктубул ваджиб бир нерсени айтып коюу өтө керек болуп турат да. Сүйлөмдө ар бир немелерди кантип табабыз? Баягы бул ээси, бул баяндоочу, толуктоочу кандай кылып табабыз дегенде,
ар дайыма сөздүн маанисине карап кетет бул нерсечи. Талдоо маанилерге гана карап болуп турат да. Мисалы, баятан бери айтып атабыз, ал тууралуу маалымат берилет, же болбосо ал тууралуу кабар берилет, ансыз сүйлөм түзүлбөйт деп атабыз. Демек бул тууралуу кетип атат да. Эми студент өзүнүн сабагын жазып жатат дегенде өзүбүз суроо беребиз да, ким тууралуу кабар берилип жатат, ким тууралуу сүйлөнүп жатат, ким тууралуу процесс кетип атат дегенде бул жерде студент өзү эле чыгып калат алдыбызга. Эми яктубул важип бул жерде баяндоочу. Баяндоочу кыргыз эле айтып атат, баяндайт. Энин абалын, эмне кылып жатканын баяндайт. Бул жерде студентти эмне баяндап жатат? Анын отуруп алып өзүнүн үй тапшырмасын жазып жаткан абалы, студентти эмне кылып жаткандыгын баяндап берип атат бул жердечи. Демек, баяндоочу боюнча кабар жөнүндө жакшы эле маалымат берилди. Эми экинчи, биз айттык да, биринчи же жумлабыз, сүйлөмүбүз исмия болот, же фи'лия болот дедик да. Исмия эмне дедик? Муптада жана кабардан түзүлсө, эң негизги жумла исмия дегенибиз эмне? Эгер сүйлөмүбүздүн эң алгачкы бөлүгү ысым менен башталса. Ал ысым эмне деп аталат экен? Муптада деп аталат. Андан кийинки сүйлөмдүн жарым бөлүгү хабар деп аталат. Ал хабарыбыз кээде муфрат болуп келип калат. Кандай эле ал-муаллим каимун дегенде. Каимун деген сөз муфрат болуп атат да, ушундай ысым болуп атат. Жеке өзү болуп атат да. Жеке өзү келип атат. Каимун, яктубул важиба эки же андан көп сөз менен куралбайт. Же малабисуху назифун деп эки же андан көп сөз менен куралбайт, муфрат болуп атат. Же жумла болуп келет хабарыбыз. Жумла деген эмне деген? Жумла деген же жумла исмия болушу мүмкүн, же фи'лия болушу мүмкүн. Мисалы, бул жерде яктубул важиба деген хабарыбыз не болуп атат? Жумла фи'лия болуп. Ал эми бул жерде малабисуху назифун деген бул жерде жумла исмия болуп атат. Ал эми бул муптада кантип талданат, хабар кантип талданат, же болбосо сүйлөмдүн ээси кантип талданат, кабары кантип талданат, мына ушулардын баардыгын кийинки сабакта өтөбүз. Аз болгону бул негизги нерселери тууралуу маалымат берип атат. Кантип түзүлөт, ошол тууралуу кабар берилип атат. Кийинки сабактан баштап буюрса, бул кантип талданат, аракеттери кандай коюлат, жана аракет коюлгандан кийин ошол аракетти талдоодо кантип айтабыз. Мисалы, муптада марфу, аламату рафихи, паланча, түкүнчө деген бизде узун талдоо бар. Мына ошол талдоолордун баардыгын кийинки сабакта өтөбүз. Бүгүнкү сабактан максат булар кантип куралат, сүйлөм кантип куралат, мына ошол боюнча болуп атат. Демек, экинчи сүйлөм куроонун экинчи жолу ал-жумла ал-фи'лия. Этиш аркылуу сүйлөм куралат дейт. Bunun anıklaması kanday? Hiyelleti cümle fi'liye degenimiz, cümle fi'liye degenimiz. Hiye al deyt, elleti uşunday bolat deyt. Tebde'u bil fi'l. Etiş menen baştalat. Ce tubde'u bil fi'l. Etiş menen baştalat. Ce olsa sen etiş menen baştalat. Ce ikinci anıklaması inkâne sadruha fi'len. Eğer anın baştapkı birinci bölügü ne menen bolsa deyt, etiş menen baştalgan bolsa deyt. Misaluhu, anın misалы hadara el-muallimu. Je olboso akalet tiflu at-tuffahata. Hareketlerindagi толук айтып атабыз. Себеби hareket акыркы hareketteri bizde абдан маанилүү. Ruknuhu, anın негиздери, jumla fi'liye кандай негиздер аркылуу куралат. Bizde mubtada жана хабар аркылуу jumla ismiya куралды. Эми жумла фи'лиябыз кандай негиздер аркылуу куралат, же болбосо кандай фундаменттердин үстүндө турган болот? Рукнуху, анын негиздери ал-жумла ал-фи'лия. Жумла фи'лиябыз фи'л, биринчи. Биз айттык, бунун аныктамасын айттык. Эң негизги баштапкы бөлүгү этиш менен башталыш керек дедик. Туурабы? Этиш менен башталат биринчи түркүгү. Экинчи түркүгү фаил, сүйлөмдүн ээси болот. Ана ал эми үчүнчү бөлүгү маф'улун бихи, сүйлөмдүн толуктоочу болот.
сүйлөмдүн толуктоочу болот. Эми ар бирин бирден өтөбүз. Биринчи, сүйлөмдүн биз буга чейин этишти өтүп бүттүк да. Этиш не заман тарабынан алып караганда 3кө бөлүнөт эдик. Өткөн чак, келер чак, учур чак, келер чак жана учур чак жана буйрук этиш. Эми бул жерде мына мисалыбызда хадорал муаллим биринчи мисал, акалат тифлу ат-туфахата деген экинчи мисал. Мына ошол сүйлөмүбүздөгү эң биринчи бөлүгү бул этиш, туурабы? Этиш. Биринчисинде экөөнү тең өткөн чак болуп атат, же болбосо экинчисинде якулу ат-тифлу ат-туфахата деп койсок болот. Учур чак жана келер чак. Этиш тууралуу сөз козгоонун кереги жок. Этишти өткөнбүз. Демек, сүйлөмүбүздүн башында этиш келиш керек. Ал эми экинчи бөлүгү сүйлөмүбүздүн экинчи түркүгү. Ал-фаил, сүйлөмдүн ээси. Жана биринчи исмиядагы муптада дегенибиз бул жерге келип ал-фаил деп өзгөрөт. Сүйлөмдүн ээси. Ал-фаил түзмө-түз которуп койгон болсок, кылуучу, ошону аткаруучу деген мааниде. Эми бунун аныктамасы хуаллази, ал сүйлөмдүн ээси ушундай болот. Ядуллу аля мен кама бил фи'ли. Ошол этишти ким аткарып жаткандыгына далалат кылат дейт. Сүйлөмдүн ээси. Мына ошол этишти ким аткарган болсо, мына ошого далалат кылган сөз ээ деп аталат. Мисалуху, анын мисалы хадоро, бул хадоро кетти, сүйлөмдүн этиши болду. Өткөн чак, аны кантип талдайбыз, аны дагы өтөбүз. Жумла фи'л мади мабдиюн аля фаланча түкүнчө деп аны дагы өзүнүн эроо болот кийинки сабакта иншалла. Бүгүн негизги нерселерин өтүп атабыз. Бул өткөн чак кетти. Ал-муаллим, сүйлөмдүн ээси. Бул жердеги главный темабыз. Хуаллази ядуллу аля мен кама бил фи'л. Ал этишти ким кылгандыгынан далалат берет. Бул жерде хадара келди деген этишти ким аткарып атат? Ал-муаллим деген кызыл сызыктагы, кызыл түс менен белгиленген ал-муаллим деген сөз болот. Же болбосо экинчи мисалыбыз акалат тифлу ат-туфахата. Же болбосо якулу ат-тифлу ат-туфахата. Жаш бала бөбөк нени жеди дейт? Алманы жеди дейт. Бул жердеги акала деген өткөн чак кетти. Этиш мындайча айтканда, биз аз жумла фи'лияны өтүп атабыз да. Жумла фи'лиянын эң биринчи бөлүгү этиш менен башталыш керек деди. Демек акала кетти. Ат-тифлу бул сүйлөмдүн ээси болду. Кызыл менен ошон үчүн белгиленип турат. Ат-туфахата деген эмне десе, демек ылдыйга түшөбүз. Ал-маф'улу бихи. Биз жумла фи'лиянын 3-чү түркүгүнө келип жеттик. 3-чү түркүгү бул ал-маф'улу бихи. Толуктоочу. Толуктоочу эми кыргыз тилинин жалпак тили менен түшүндүргөн болсок, өзү эле аты айтып турат. Демек, сүйлөмдүн маанисин толуктоо максатында келген сөз. Мындайча айтканда, ансыз сүйлөмүбүз толукталбайт, жарым-жарты болот, маани толук чыкпай калат деген сөз. Демек, анын аныктамасы хуал исмуллази, ал бир ысым болот дейт. Ядуллу аля мен вака алейхи фи'лул фа'ил. Сүйлөмдүн ээси кылып жаткан этиш эмнеге барып түшүп жатат, эмнеге барып тийип жатат, мына ошол сүйлөмдүн толуктоочу болот дейт. Мындайча айтканда, сүйлөмдүн ээси ошого барып ошого түшүп атат, ошого келип жетип атат дегени мына акала жеди, ат-тифлу деп туруп токтоп калсак, маани толукталабы? Кимди, эмнени деген суроого жооп берет да бизде кыргыз тилинде толуктооч. Эми бул жерде акалат тифлу десек, эмнени деген суроого муктаж болуп калабыз да бизчи. Жаш бала жеди деп токтоп калсак, сүйлөмүбүздүн толуктоочу жок бул жердечи. Эми автоматически суроо жаралат. Эмнени деп суроо жаралат да бул жердечи. Ошон үчүн толуктоочубуз бул жерде кимди, эмнени деген суроолорго жооп берип атат. Мына ылдыйда акалат тифлу ат-туфахата дегенде ат-туфахата деген сөз бул жерде кызыл менен белгиленип турат. Демек, мына ошонубуз бул жерде сүйлөмдүн толуктоочу болуп чыгат. Мындайча айтканда, ансыз сүйлөм толук болбойт, жарым-жарты калып кетет. Кимди, эмнени деген суроого муктаждык жаралат.
Демек биз азыр жумла исмиябыз кантип куралат, жумла фиилиябыз кандай негиздер менен куралат, мына ошол экөөнү өтүп алдык. Жумла исмиябыз ал башында сөзсүз ысым болуш керек. Кандай гана ысым, исмул ишара, исм кандай гана болбосун. Жөнөкөй ысым келеби, ат атооч болобу, зат атооч кандай гана ысым келбесин, биринчи ысым менен башталыш керек. Андан кийинки жарым бөлүгү хабар болуш керек. Ал эми хабарыбыз бул өзгөрүп турат. Муфрат болуп калат кейде жумла болуп калат. Ал жумлабыз же жумла исмия болуп келет, же жумла феилия болуп калат. Ал эми үчүнчү бөлүгү бизде эмне менен эки бөлүктө туруш керек дедик да. Баяндооч, жана баяндоо. Ал эми жумла феилиябыз араб тилиндеги экинчи сөз куроо, сүйлөм куроо мүмкүн болгон экинчи түрү бул жумла феилия. Этиш аркылуу сүйлөм куроо. Бунун мааниси эмне дедик? Этиш эң биринчи сүйлөмдүн башында этиш келген болсо, мына ошонубуз жумла феилия, этиш аркылуу түзүлгөн сүйлөм деп аталат дедик да. Мына ошонун негиздери эмне болду? Албетте эң башында талап кылынгандай этиш келди. Сүйлөмдүн андан кийинки бөлүгү фаил болду, андан кийинки бөлүгү мафулун бих болду. Буларды өтүп алдык. Эми булар кантип эроптолот? Кайсынысы А болот, кайсынысы У болот, кайсынысы И болот? Аракеттери кандай болот? Кийинки сабакта өтөбүз. Азыр эң негизги түркүктөрүн өттүк. Эми ылдыйга түшкөн болсок, жаңы тема башталып атат. Бул жерде ал-i'раб, талкуулоо, неме, талдоо, талкуулоо эмес, талкуулоо деле болушу мүмкүн. Бизде грамматикалык жактан талдоо жүргүзүү. Демек, темабыз талдоо жүргүзүү. Кантип талдоо жүргүзөбүз? Талдоо жүргүзгөндө бизде кандай куралдар керек болот? Мына ошол тууралуу. Ал-i'раб. Талдоо дегенибиз эмне десе, хуа дейт, ал дейт. Тагиру авахирил калим. Сөздүн, сүйлөмдөгү ар бир сөздүн акырынын тагир өзгөрүүсү дейт. Ай дейт. Же башкача айткан болсок, ал-харакатил мавжуда ала ахирил калима. Бул жерде тагир авахирил калим дегенде бизге ой кетпеш керек да. Демек, сүйлөмүбүздүн акыркы бөлүгүндөгү тамга өзгөрүп кетет турбайбы депчи. Мисалы, акала дегенде лам тамгасы өзгөрүп кетет, же болбосо ахмад дегенде дал тамгасы өзгөрүп кетет деген бир неме келбесин, ой келбесин. Ошон үчүн кашайын ичинде айтып атат. Ай дейт, башкача айтканда дейт. Ал-харакатул мавжуда. Акыркы аракеттердин өзгөрүүсү. Ала ахирил калима. Мындайча айтканда, сөздүн эң акыркы тамгасынын аракети өзгөрүүсү дейт. Биздеги немечи? Грамматикалык талдоо дегенчи? Эмне дегенде? Бирок эмнеге өзгөрөт десе, аныктамабыздын экинчи бөлүгү лихтилафил авамили дахилати алейха лафзан ау такбиран дейт. Мындайча айтканда, сүйлөмгө кирген өзгөртүүчүлөрдүн себеби аркылуу сүйлөмдүн эң акыркы тамгасынын аракетинин өзгөрүүсү бул грамматикалык талдоо деп аталат. Ал лафзон болушу мүмкүн, ачык айтылышы мүмкүн, же тагдырында болуп кетиши мүмкүн. Көмүскөдө болуп кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда, ачык айта албайбыз, бирок көмүскөдө бар деп эсептейбиз. Ал эми бул жердеги көмүскө деген сөздөрдүн бардыгынын мааниси келерки азыркы айта турган кийинки сөздөрүбүздөн маалым болот. Мындайча айтканда, бул жерде ачык келет деп бул нени айтып атат? Көмүскөдө келет деп нени айтып атат деши мүмкүн. Мындай да, кээде талдообуз ачык болуп калышы мүмкүн, ачык келиши мүмкүн. Мисалы, талибун мужтахидун десек, талибун мужтахидун, аракетчил студент десек, талибун деген сөздө аракет ачык коюлуп турат, туурабы? Эч кандай бир
мындай да, бизде муптада ар дайыма марфу абалында болуш керек. Же болбосо домма болуш керек, акыркы аракети же. Кийинки сабакта алабыз кеңири бунучу. Муптаданын аракети ар дайыма домма болуш керек, марфу болуш керек. У болуп туруш керек, мындайча айткандачы, дагы кеңири айтып. Эми ошол жерде талибун мужтахидун деди да. Талибун деген карасак, домма коюлуп турат. Эми ушул аракетибиз ачык айтканга мүмкүн болот да бул жерде. Ачык айта алдым. Талибун деп. Бирок Мустафа мужтахид десек, Мустафа деген бала бар экен, ал аябай аракетчил экен. Мустафа дегенде домманы ачык кое алабызбы? Кое албай атабыз. Мустафа ун деп айта албай атабыз, Мустафун деп айта албай атабыз. Акыркы аракети бул жерде көмүскөдө кетет да биздечи. Биз Мустафа мужтахид деп айта беребиз. Бирок ошол жерде көмүскөдө биз ошол жерде көмүскөдө не бар деп билебиз? Ар дайыма домма бар деп билебиз. Жана биз немеде дагы, талкууда дагы, талдоодо дагы мына ушул көмүскөдө деп жазып кетебиз да. Айтып кетишибиз керек сөзсүзчү. Демек эки айырманы айттык. Лафзон дегенде ачык болот, талибун мужтахидун деп. Же болбосо тагдырында көмүскөдө болот. Хаза талибун дегенде хаза бул муктада да. Себеби бул ысым да. Хаза деген ысым. Исмил ишара да айтып атпайбызбы? Шилдеме аталыш депчи. Хаза талибун дегенде талиб бул хабар, баяндооч, неме? Баяндооч. Туурабы? Хаза дегенде, бирок хаза дегенде акыркы алифтин үстүндө сүкүн турбайбы? Хазаун, же болбосо хазун деп айта албай атабыз да. Демек бул жерде хаза деп айта беребиз. Бул муптада паланча түкүнчө деп айта беребиз. Бирок талдообузда неме деген жерин айтып кетебиз да. Кийинки сабакта айтылат. Тагдырында домма бар деп кошуп кетебиз да. Мына ошол жерде тагдирон дегендин мааниси ушул. Демек, талдоо дегенибиз мына ушул. Кыргыз тилиндеги баягы астын сызуу араб тилинде ар бир сүйлөмдөгү ар бир сөздүн акыркы аракетинин өзгөрүүсү деп айтылат. Демек, талдоону өттүк. Эми бизде ал-му'раб жана ал-мабни деген сөз бар. Эки термин бар. Талдоодочу. Мына ошол талдоого толук кирбестен туруп, бул му'раб жана мабниди албастан туруп талдоого кирүү мүмкүн эмес. Al-mu'rab деген эмне десе, al-mu'rab дегени бул жерде аныктамасы келди. Ма ятагайяру шаклу ахирихи битагайюри вад'ихи фил калам тагйиран захиран ау муқаддаран. Mu'rab дегени кыргызчасын айтайлы. Талдоого боло турган, талдоого мүмкүн боло турган сөздөр. Мындайча айтканда, аракети эч качан өзгөрбөй койбойт деген нерсе эмес. Өзгөрөт. Аракети, мындайча айтканда, аракетин өзгөртүү мүмкүн болгон сөздөр. Ма ятагайяру, эгер неме болгон шаклу ахирихи, ал акыркы тамгасынын шекили, немеси, аракети ятагайяру өзгөрсө дейт. Фил калам. Тагайюран захиран, ачык түрдө, ау муқаддаран, же болбосо тагдырында дагы, кандай эле бул жерде Мухаммад, Мустафа деген эки сөз турат. Мухаммад бул ачык түрдө өзгөрөт. Мухаммадун, мисалы, жаа Мухаммадун деп ачык айтылат. Раайту Мухаммадан деп ачык айтылат. Марарту би Мухаммадин деп ачык айтылат. Мустафа тагдырында болот. Жаа Мустафа, Мустафаун деп айтылбайт, же Мустафун деп айтылбайт. Жаа Мустафа, Раайту Мустафа, марарту би Мустафа деп айтыла берет. Бирок тагдырында биз не деп айтабыз?
Жаа Мустафа десе, тагдырында бул фаил, марфу болуп турат деп айтабыз. У болуп турат, аракети у болуп, дома болуп турат. Раайту Мустафа десек, бул тагдырында фатха болуп турат деп айтабыз. Бирок этиште эч качан ачык аракет кое албайбыз. Марарту би Мустафа дегенде дагы ошондой, тагдырында бул исму мажрур касра болуп турат деп айтабыз. Бирок тагдырында болсо дагы буну өзгөрткөнгө болот. Тагдырында болсо дагы. Биз тагдырында ал фатха болуп турат, тагдырында марфу болуп турат, тагдырында мансуб болуп турат, тагдырында мажрур болуп турат деп айтып атабыз да. Демек, аны талдаганга мүмкүн болуп атат да. Эми талдаганга мүмкүн болбогон ал-мабни, казыкталган, бир жерге бекемделген, өзгөрткөнгө вообще уруксат жок деген бизде бир термин бар. Аныктамасы мына ушундай: ма ла ятагайяру шаклу ахирихи битагайру вад'ихи фил калам, жолбосо фил жумла. Сүйлөмдө анын абалы өзгөрүп турса да, ал болуп турса, толуктооч болуп турса, же болуп турса, же болбосо толуктооч болуп турса, баяндооч болуп турса, мындай сүйлөмдө өзүнүн функциясы өзгөрүп атат. Мисалы, жаа Мухаммадун дегенде фаил болуп атат. Раайту Мухаммадан дегенде толуктооч маф'ул бих болуп атат. Себеби кимди эмнени деген суроого жооп берип атат да бул жерде. Кимди деген суроого. Бирок бул жердеги мабни дегендеги кээ бирки мабни аябай мындай бекемделген аракети өзгөрбөйт деген нерселерибиз бар, сөздөр бар бизде. Мына ошонун аракети эч качан өзгөрбөйт да биздечи. Ал этиш болуп келеби, ал сүйлөмдүн ээси, же баяндоочу, же толуктоочу эмне болуп келбесин, аракети тура берет, өзгөрбөйчү. Мисал, бул жерде мисалы келип атат. Хада, бул деген шилтеме атат. Хада талибун, раайту хада талиба, марарту би хада талиби дегенде, хада деген бул жерде главный биздин алышыбыз керек болгон исмул ишара. Ал сүйлөмдүн башында келсе, ортосунда, аягында келсе дагы функциясы өзгөрүп турса да, мындай айтканда, эч качан аракети өзгөрбөй атат да. Биз башында айтканбыз, ал-истимдад деп. Наху илиминин истимдады кайсыл жерден алынган булагы кайер болгон? Каламул араб, же болбосо Куран ва сунна. Мына ушул 3 булакты караган болсок, хада эч качан өзгөрбөптүр да. Ал сүйлөмдүн ээси болсо дагы хада болуп келе бериптир. Хазу же хазун деп айтылбаптыр. Сүйлөмдүн толуктоочу болуп келсе, раайту хаза талиба дегенде, хаза бул жерде сүйлөм толуктоочу да. Кимди деген суроого жооп берип атпайбы? Ошол жерде неме болуп келбептир да. Хаза деп келбептир да. Хаза деп келиптир. Демек, бул мабниге кирип калды да. Эч качан өзгөрткөнгө болбойт депчи. Же болбосо аллади жаа биламыз. Кечеги келген адам бүгүн дагы келди дегенде, аллади бул жерде сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээси ар дайыма бизде марфу болуш керек деген эреже бар. Ар дайыма мындайча аракети домма же болбосо марфу болуш керек деген эреже бар да. Эми ушул жерде айтылбайт да. Жаа аллазу деп айтылбайт да. Себеби эмнеге? Ар дайыма мабни болуп калган сөздөр. Эми мына ошол аснафул мабният, ошол мабни болгон сөздөр араб тилинде канчо? Бул жерде албетте кээ биркиле немелер айтылды, бул жерде кээ биркиле түрлөрү айтылды. Биринчи түрү жамиул хуруф. Харфтар, тамгалар. Кандай гана тамга болбосун, харфы жар болобу, харфы насб, харфы жазм болобу, кандай гана тамга болбосун, мен сиздерге бүгүн группадан тамганын түрлөрүн жөнөтүп коем. Тамга кандай түрлөргө бөлүнөт, сүрөтүн жөнөтүп коем. Кандай гана тамга болбосун, ал ар дайыма аракетке, акыркы тамганын аракетине мабни болот, эч качан өзгөрүлбөйт. Экинчиси, куллул аф'ал ма'адал мудари'. Учурчак жана келерчак деген этиш бар да, экинчи неме бар да. Экинчи чак бар да бизде. Бизде өткөн чак бар,
учурчак жана келер чак бар, жана буйрук этиш бар. Мына ошол жерде учурчак жана келер чакты алып салабыз, ал толук эроптолот, ал толук талданат. Эми талданбаганына кайсыл кирет? Өткөн чак кирет. Дайым бир аракетке сабит болот. Бир аракетке бекем болуп, ошол жерде казыкталып, ошол жерде жылбайт. Мисалы, катаба Мухаммадун дегенде, катаба бир күн, катабу же болбосо катаби Мухаммадун болуп кетпейт. Дайыма катаба деп кетет. Анын талданышын кийин өтөбүз. Фе'л мади, мабниюн алал фатха де шончо келип өзүнүн талдануусу бар. Аны кийин өтөбүз. Болгону азыр бул жерде өткөн чак бизде ар дайыма мабни сөздөрдүн ичине кирет. Ар дайыма акыркы аракети өзгөрбөйт ал. Кандай болуп кетсе дагы өзгөрбөйт. Ошондой эле буйрук этиш. Уктуб болуп ар дайыма өзгөрбөй жазылат, кандай болуп келбесин. Бир күн келип уктубба деп фатха коюлуп калбайт. Бир күн келип уктубби деп ба харфына, ба тамгасына и аракети коюлуп калбайт. Ар дайыма уктуб деп сүкүн менен токтолот. Мына ошондой экинчи түрүбүз демек өткөн чак жана буйрук этиш. Бул жерде мабни өзгөрбөй турган, аракети өзгөрбөй турган сүйлөмдөрдүн ичине кирди, сөздөрдүн ичине кирди. Үчүнчүсү ба'дул асма'i, кээ-бирки ысымдар. Негизи бул жерде мына ылыйраакка түшкөн болсок, төртбуштуктун ичинде жазылып турат да биздечи. Ал аслу фил асма'i, ысымдарда өзүн эң негизи ысымдарда дейт. Ан такуна му'раба. Ар дайыма му'раб болуш керек. Талданууга уруксат болуш керек. Эң ылдыйына түшсөңүздөр. Эң ылдыйына. Бул жерде төртбуштуктун ичинде турат. Ал аслу фил асма'i ан такуна му'раба ва ба'духа мабниya. Бирок кээ-биркиси мабни болуп келет дейт. Кээ-биркилери бирокчу. Эми ошол кээ-биркилери кайсылар десе, бул жерде үчөө жазылды. Ад-дамаир бинауайхи. Бизде ата тооштор бар, сен, сенекөң. Бизде сенекөң деген жок. Сен, силер, же болбосо сиз, сиздер. Алар. Мен деген ата тооштор бар. Мына ошол ата тооштор бардыгы мабни болот. Анта, антума, антум. Бир күн келип, ана деген мисалы, ану же болбосо ани деп өзгөрүп кетпейт. Дайыма бир аракетте ошол ана деген боюнча калат. Бинауайхи дегендин мааниси кандай десе, бизде домаир, ата тооштор экиге бөлүнөт биздечи. Домаир муттасила, жабышып келген ата тооштор, жана домаир мунфасила, бөлүнүп келген ата тооштор болот. Жабышып келген дегенде кандай? Азыр берки китепке түшкөндө бунун мисалдары келет. Катабту, этишке жабышып кетсе. Катабту, ту дегенде бул жерде ата тоош болот. Мен жаздым деген. Ту деген мен. Бул жерде сүйлөмдүн жабышып келген ата тоош. Ошол эле учурда сүйлөмдүн ээлик маанисин билдирет. Болду. Жана ошондой эле домаир мунфасила бар бизде. Өзүнчө жалгыз турган домирлер. Аларга кайсылар кирет? Жанагы 14-өө кирет. Анта дегенден баштап, эң акыркы ана нахну дегенге чейинки 14 ата тооч. Булар мунфасила деп аталат. Мисалы, ана талибун, анта талибун, хуа талибун дегендеги башкы ата тооч бул бөлүнүп келген ата тооч деп аталат. Эми экинчи ысымдардын арасындагы экинчи талдоого жүрбөй турган, аракети өзгөрбөй турган экинчи ысымыбыз асмаул ишара, ишарат ысымдары. Бирок баягы бизде асмаул ишара неге буга чейин баягы шилтеме ата тоошторду өттүк да, бирок айтпадык да, шилтеме ата тооштор паланча күнчө болот деп ичинде айтпадык да. Себеби булар бардыгы bundan мурунку мархалада сиздер алышыңыздар керек болчу. Мисалы, шилтеме ата тооч бар бизде. Бул экөөбү, булар. Негизи кыргыз тилинде ушулар. Бирок араб тилинде мужской жана женский род бар болгон үчүн бул деп женский родко кайра өзүнчө айтылат.
Бул экөөбү деп кайра женский род көзүнчө айтылат, жана булар деп кайра женский род көзүнчө айтылат. Мужской родко айтылганы хаза, хазани, же болбосо хаула. Мына ушул үч шилтеме атат. Ал эми женский родко айтылганы хадихи, хатани, же болбосо хаула. Кайра эле мужской род менен женский роддун көптүктөрү бир окшош да. Эми мына ошол исмул ишара алтоунун төртөүү бул жерде мабни, эч качан өзгөрбөйт. Бирок өзгөрөт дейт. Маада хадайни хатайни. Хадайни хатайни деген экилик түрдү билдирген, мужской родунда дагы экилик түрдү билдирген, женский родунда дагы экилик билдирген шилтеме ататооштор, бирок бул талданат, талданууга уруксат, аракети өзгөрөт деген. Бирок кантип талданат, аны кийинки сабактан өтөбүз. Эң негизгиси исмул ишаралар булар мабни болот экен деген фикраны жеткирүү да. Бул жерде хаза дайыма хаза болуп калат. Жа хаза талиб. Марарту би хаза талиб. Эми үчүнчүсү бизде асмаул маусула, байламта ысымдар, байламта зат атооштор деп айтканбыз. Эми бул байламталар дагы жанагыдай эле мужской родко бөлүнөт, үчөө женский родко бөлүнөт. Мына ошол байламталардын экөөү талданууга уруксат, калган төртөөү талданууга уруксат эмес. Талданууга уруксаты экилик түрдү билдирген аллазайни, же болбосо аллазани, же болбосо аллатайни, же болбосо аллатани. Булар кантип эроптолот, кантип булардын аракети өзгөрөт, алардын баардыгын кийинки сабактарда муфратты кантип, жекелик түрдү кантип талдайбыз, экилик түрдү кантип талдайбыз, көптүктү кантип талдайбыз, булардын баардыгын кийинки сабакта алабыз. Азыр эң негизгиси мабни болгон эч качан өзгөрбөй турган ысымдарга мына ошол хуруфтар кирди, тамгалар, өткөн чак менен буйрук этиш кирди, жана кээ бирки ысымдар, алардын ичинде ататооч жана шилтеме ататооч, ошондой эле байламталар. Мына ошол менен бүгүнкү сабагыбыз акырына чыкты. Эми бул жерден немени өтөбүз? Китепке киришкен болсок, биз дурусун нахвиядан окуп атабыз да. Өткөндө кайсыл жерге келгенбиз? Өткөндө 17-чи бетке келгенбиз. Бул дурусун нахвиянын китебинин PDF сиздерге жөнөтүлгөн. Ошол жерге кирип 17-чи бетти карасаңыздар. 17-чи бетте мына ушул жер келген. Ва юқалу лил жумлати фи'лиятун. Жана ысым сүйлөмгө түзүлүшүнө карап же этиштик сүйлөм деп айтылат. Инкана садруха фи'лан, эгер баштапкы бөлүгү этиш болуп келген болсо. Наху мисал хадрал муаллим. Же болбосо ва исмиятан. Ва исмиятун. Же ва юқалу лил жумлати казалика исмиятун. Жана ошондой эле сүйлөмгө зат атооч менен башталган сүйлөм, же болбосо зат атооч аркылуу куралган сүйлөм деп айтылат. Экинчи түрү. Булардын баардыгын бая өттүк. Аныктамасы инкана садруха исман, буну да айттык. Наху ал-устаз вaqifun, же болбосо wan-назиру юфаттиш. Wan-назир дегенде бул жерде муптада, юфаттиш деген хабар. Хабар кайсыга кирет? Муфрат же жумла, же болбосо шибхи жумла десе, хабар жумла. Сүйлөм аркылуу куралган баяндоочко кирет. Бул жерде тамрин көнүгүүлөр келген, ошол көнүгүүлөрдү окуп өзүңүздөрдү машыктырыңыздар. Акыркы жанагы немеге сертификат үчүн коюлган экзамендин баардыгы ушул эле көнүгүүлөрдүн арасынан, айтылган жасалып аткан материалдардын арасынан эле келет. Башка эч качан сыртка чыкпайт албетте. Ал-мабди вал му'раб дегенде өттүк. Жана материалда эмне үчүн мындай кылып атабыз дейм да, мындай өзүбүзчө материал даярдап, анан кайра китепке кайтып башка кылчу. Значит, материалда бул жакта ачык так айтылып атат. Анан бул жерде китепте мындай бир аз чарчайыраак болуп калып атат. Ошон үчүн так даана мындай түркүктөрүн жазылган өзүнчө бир материал даярдашка
muhtaç болуп калып атабыз. Ва танқасимул калимат, эми сөздөр инде тараkkub бири-бири менен куралганда иля кысмайн экиге бөлүнөт. Кысмун ла ятагайяру ахируху абадан. Биринчи кысмы акыры эч качан өзгөрбөйт. Ва юсамма, ал эмне деп аталат? Мабния. Бир жерге байланган деп аталат. Азыкталган, жылбайт, өзгөрбөйт деп аталат. Айчакында өзгөргүс. Же болбосо дагы ачыгыраак айткан болсок, талдоого жатпаган сөздөр. Ва кысмун жана кээ-бирки бөлүгү ятагайяру ахируху. Анын акыркы бөлүгү ятагайяр, өзгөрүп турат дейт. Ва юсамма, ал аталат му'раб. Талдоого уруксат, талдоого жарайт, талдоого мүмкүн болгон сөздөр. سبق لك أن الجملة المفيدة تتركب من الكلمات المفردة التي تنحصر في الأنواع الثلاثة. Siz murun bildiğinizde söylem, fiil, vel isim, vel harf. İsim fiil harftan kuralat deb aytıldı deyt, жогоруда deyt. فهذه الكلمات ليست كلها عند التركب السواء. Мына ушул isim fiil harf сөйлемге келип талдоого келгенде бардыгы бирдей боло бербейт дейт. Бәл минха, балким алардын кээ-биркиси мына ушундай болот. Ма якуну ахируху аля халатин вахида. Акыркысы бир абалга байланган фи айи таркиб. Кандай гана болбосун, ал исим болобу, башында келеби, сүйлөмдүн ээси болобу, сүйлөмдүн ортосунда келеби, сүйлөм толуктоочу болобу, баяндоочу болобу. Ва юсамма мабния, ал мабни, өзгөргүс деп айтылат. Мисалын айтсак, айна деген, каякта деген. Бул жерде айнал китап дегенде, айна деген сүйлөмдүн башында келип атат. Бул бир. Экинчиси, ал сүйлөмдүн башына келгенде ал ысымбы? Албетте ысым. Демек, биз сүйлөмдүн башына келсе, ал ысым болгон болсо, не деп айттык? Муптада болот деп айттык. Бул жерде айнал китап дегенде, айна дегенибиз бул жерде муптада. Ал китап бул жерде баяндоочу, хабар. Эмне үчүн муптада марфу болот дедиң? Марфу дегендин мааниси аягында домма коюлуш керек да. Талибун муштахидун дегенде сыяктуу. Бирок бул жерде айна дегенде нундан кийин алиф коюлуп турбайбы, фатха коюлуп турбайбы, же болбосо мансуп болуп турбайбы деген суроо жаралышы мүмкүн. Аны кийинки сабакта өтөбүз. Муптада эң негизги бүгүнкү сабагыбыздан ушундай бир фикра менен чыгышыбыз керек. Сүйлөмдүн башында сүйлөм бир ысым келген болсо, ошондой эле ал ысым сүйлөмдүн башында келген болсо, жана ошондой эле ал башында келгенибиз ысым болгон болсо деген фикраны бүгүнкү сабакта ошол нерсени алышыбыз керек болду. Экинчиде ва айна захаба алиюн. Бул жерде дагы айнаны карасак, акыркы аракети өзгөргөн жок. Ва мин айна дегенде ысмы мажрур болуп атат да. Ысмы мажрур бизде ар дайыма эмне болуш керек? Касра болуш керек. Мисалы, захаба ахмадун илал мадрасати дегенде, илал мадрасати иля харф жар, мадрасати ысмы мажрур болуп атат. Эми бул жерде дагы ошондой болуш керек эле да. Негизи биздин немебиз боюнча, эрежебиз боюнча айна деген сөз бул жерде харфы жардан кийин келгени үчүн ысмы мажрур болуш керек эле дагы. Негизи ва мин айни дешибиз керек эле. Бирок бул жерде дагы ал ысым, ал неме сөз айна деген исмул истифам. Бул жерде неме болгон үчүн, мабнилердин арасына кирген үчүн, ошон үчүн ва мин айни болбой атат. Айна деп аракети калып атат. Себеби эмнеге? Себеби Куранда дагы ошондой келген баштан аяк, хадистерде дагы баштан аяк ошондой келген, жана каламул араб илдери арабтар дагы ошондой деп ошентип сүйлөшүшкөн. Экинчиси ва минха ма якуну ахируху аля ахвалил мухталифа. Жана ысым неменин сүйлөмдүн кээ-бирки ва минха ал сүйлөмдөрдөн кээ-биркиси не болот? Ахируху аля ахвалин мухталифатин. Ар кандай абалдарда келет. Мындайча айтканда, талдоого уруксат болот. Ал талдообуз ачык неме болобу? Эгер ачык болуп аткан болсо, ачык энин аракети айтылат, у болуп, домма болуп, же болбосо марфу болуп. Эгер аныбыз толуктооч болуп аткан болсо, анын ачык аракети айтылат, фатха болуп. Мына ошол нерсе болот. Вайсамма му'раб. Вайсам ал эмне деп аталат? Му'раб талданууга рухсат, талданууга болот деген бир
статусту алат дейт өзүнө. Мисалы кандай? Келимат сама, асман деген сөздү алып кара турган болсок, мисалы ас-самау сафиятун, аба, асман ап-ачык. Асман карасак бир да булут жок, көкмөк болуп көрүнүп турат да бул жердечи. Эмне дейт? Ас-самау сафиятун, асман ап-ачык, ачык деп. Ошол жерде сүйлөмөбүз эмне болуп атат бул жерде? Сүйлөмөбүз муптада, же болбосо сүйлөмөбүз бул жерде ас-сама деген сүйлөмдүн муптадасы болуп атат, же болбосо сүйлөмдүн ээси болуп атат десек болот. Ал эми сүйлөмдүн ээси кийинки сабакта айтабыз, ар дайыма у болуш керек, же болбосо домма болуш керек, же болбосо марфу болуш керек. Кийинки сабакта ал марфуаттар кайсыл, мансубаттар кайсыл, мажрураттар кайсыл андагы. Же болбосо хажабатис сухубу ас-самаа. Ушул эле сама деген сөзүбүздү кайра алсак, үчүнчү бул жерде эмне болуп келип атат? Толуктооч болуп келип атат. Ал-маф'улу бихи болуп келип атат. Ас-самаа. Биринчи сүйлөмүбүздө ас-самау болуп келди эле. Неге? Сүйлөмдүн ээси болгон үчүн. Эми сүйлөмдүн толуктоочу болуп келгени үчүн болду. Ас-самаа. Бул жерде маани кандай? Булуттар асманды тосуп салды. Биз бул жерде эми баягы суроолорду берип көрөлүчү. Ким сүйлөмдүн ээлигин билдирген, сүйлөмдүн ээсин билдирген, ким эмне деген суроого бул жерде кайсыл жооп берет? Булут деген суроо жооп берет. Неге? Себеби булут вака алейхи фи'лул фа'ил болот. Ас-сама ошондо болот. Булут дегенибиз бул жерде сүйлөмдүн мен кама бил фи'л. Ошол этишти ким жасаган болсо, бул жерде жауап жашырып атат. Дегенибиз ким жауап жашырып атат? Бул жерде булуттар. Ас-самаа бул жерде кайра эле сама дегенибиз маф'улун бихи. Кимди, эмнени деген суроонун ичинен кайсысына жооп берип атат? Эмнени деген суроого жооп берип атат. Ким эмне сүйлөмдүн ээси жооп берди? Сухуб деген. Кимди, эмнени сүйлөмдүн толуктоочу жооп берип атат? Кимди, эмнени? Эмнени? Асманды. Ошон үчүн бул жерде ас-самаа болуп атат. Бизде муптада марфуаттардын арасына кирет ар дайыма. Кийинки сабакта алабыз. Ал эми бул жерде бизде маф'улу бихи ар дайыма мансубаттардын ичине кирет. Марфуаттардын ичине кирет дегени ар дайыма аракети домма болот. Мансубаттардын арасына кирет дегени ар дайыма аракети фатха болот. Мындайча айтканда мындай болот атат да. Биз эге астына бир сызык сызганыбыз бул жерде ас-самау дегендеги домманы ачык айтканыбыз кыргыз тилиндеги сүйлөмдүн ээсинин астына бир сызыкты даана сызганыбызга барабар болуп атат бул жерде. Ошондой эле кыргыз тилиндеги баяндоочко кандай аламат койгон болсок, бул жердеги ас-самаа дегендеги акыркы хамзанын үстүнө аны дана койгонубуз кыргыз тилинде толуктоочто туура өңүттө өзүнүн аракетин койгон болуп атабыз бул жерде. Же болбосо назарту иля самаи, мен асманга карадым дегенде бул жерде харфы жар келип атат, исми мажрур келип атат. Исми мажрур бизде ар дайыма мажрураттардын арасына кирет. Мажрураттардын арасына кирди дегенден неме деген сөзүбүз аракети и болду деген максат. Же болбосо аракети касра болду, же болбосо аракети мажрур болду деген сөз. Ошон үчүн иля самаи. Бул жерде мааниси мындай да. Wa minha ma yakunu akhiruhu ala ahwal mukhtalifa wa yusamma mu'rab. Бул жерде талдоого жараган сөздөрүбүз ал сүйлөмдө аракеттери өзгөргөн абалда, сүйлөмдөгү функциясы өзгөргөн абалда, аракети дагы кошо өзгөргөнгө уруксат болгон сөздөр болот бул жерде. Му'раб дегендин мааниси ошол. Демек, талдоого толук уруксат берилген, же болбосо талдоого толук жараган аракеттерин биз өзгөртө алган сүйлөмдөр. Аркасындагы немелерге катуу көңүл бериңиздер. Көнүгүүлөргө, өткөндөгү көнүгүүлөр мына ушул жерден эле алынып аткан болчу. Эң биринчи сабакта жөнөткөн тапшырмабыз. Ал тапшырмалар кандайдыр бир себептерден улам берилбей калды.
Бүгүн азыр сабактан кийин сразу 5 мүнөттөн кийин күтүп турсаңыздар немелер чыгат, тесттер чыгат. Кийин деле акыркы экзаменибиздеги тесттер ошол эле тесттердин бир 30%-ин түзүшү мүмкүн. Кайра эле ошолор кайталанып келиши мүмкүн. Мындайча айтканда, тапшырмаларды аткарууда дагы аябай активдүү болуңуздар. Бул жерде көнүгүүлөрдү өз алдыңыздарча аткарсаңыздар, аябай эң акыркы экзамендерге аябай чоң жардам берет. Бул жердеги көнүгүүдөгү суроолорго өз алдыңыздарча жооп берип туруңуздар. Анваул бина эми мабни болот дедик. Кандай аракеттерге мабни болот десек, бизде 4 аракет бар. Албетте мабни болот. Сүкүнгө мабни болот, же доммага мабни болот, же фатхага, же касрага мабни болот. Лам дегенде, мисалы, лам деген харфул жазм да, жазм. Акыркы аракетин калсак, акыркы сөзү кайсы? Мим тамгасы. Биз сарфта мындай дедик да, сарфта тамгалар боюнча, сарф тамгалар боюнча аракет алектенген илим дедик да. Ал эми синтаксис бул наху илимибиз эч качан тамгалар менен эч качан иши жок. Только аракет менен алектенет, болгондо дагы эң акыркы аракети, Мына ошону гана өзгөртүп турат. Муптада болсо өзүнүн аракетин берип, башка мындай сүйлөмдөгү абалын өзгөрткөн сайын аракетин дагы наху илиминин жардамы менен өзгөртүп турабыз. Демек биз акыркы тамгасынын аракетин гана карайбыз. Лам дегенде мим тамгасын карасак сүкүн турат. Хайсу дегенде са тамгасынын аракетин карасак домма турат. Айна дегендеги нун тамгасынын аракетин карасак фатха турат. Бисми дегендеги ба тамгасын караган болсок и турат. Мына ушул харфтардын баардыгында мабни болуп турат. Кээ биркиси сүкүнгө, кээ биркиси доммага, кээ биркиси фатхага, кээ биркиси касрага. Мына ушул 4 аракетке ар дайыма мабни боло турган сөздөрүбүз мына ушул 4 гана аракетке мабни болот. علمت أن الكلمات عند تركبها إما أن يلازم آخرها حالة واحدة وإما أن يتغير بتغير التراكب. Баягы айтылган сөз. Сиз билдиңиз дейт, сүйлөм куралгандан кийин кээ бирки аракеттерин ачык айта алышыңыз мүмкүн, кээ биркилерин ачык айта албашыңыз мүмкүн. وأعلم أن الأحوال التي تلازمها أواخر الكلمات لا تتجاوز 4. Мына ошол акырындагы мабни болгон сүйлөм сөздөр 4 нерседен сырткарыга чыкпайт. Биринчиси as-sukun wa damma wal fatha wal kasra. فكل كلمة يلازم آخرها السكون يقال إنها مبنية على السكون. Эгер кандай гана сөз болбосун, эң акыркы тамгасын карайбыз дагы, ал тамга кандай аракетте турган болсо, мына ошол аракетке мабни деп айтабыз. Эгер ошол аракетибиз сүкүнгө мабни болсо, иннаха мабниятун аля сүкун. Ал сүкүнгө мабни болуптур деп айтылат. Мисалы, лам, лан, мин, ан, фи дегенде булардын баардыгы сүкүнгө мабни болуп турат. Каяктан окуп атат, кийинки кошулган бир туугандарыбыз каяктан окуп атат десе, баягы немеден эң биринчи сабакта Дурусун нахуя деген китеп жөнөтүлгөн. Мына ошонун 21-чи бетин ачасыздар иншалла. 21-чи бет окуп. Wa kullu kalimatin yulazimu akhiraha ad-damma. Эгер кандай гана сөз болбосун, сүйлөм болбосун, сөз болбосун, мына ошонун акыркы аракети доммадан башкага өзгөрүлбөй турган болсо, иннаха мабнiyatun ala ad-damm. Ал доммага мабни экен деп айтылат. Мына ошондой эле ахируха al-fatha, эгер акыры фатха болгон болсо, иннаха мабнiyatun ala al-fath. Ал фатхага мабни экен деп айтылат. Wa kullu kalimatin yulazimu akhiraha al-kasra. Эгер кандай гана сөз болбосун, акыры касрага мабни болгон болсо, иннаха мабнiyatun ala al-kasra. Ал касрага мабни болуптур деп айтылат. Астында мисалдары дагы турат. Ал мисалдарын байтан бери өтүп атабыз. ولا يعرف بقاعدة كون الكلمة مبنية على سكون أو ضم أو فتح أو كسر بل المدار في ذلك على النقل من الكتب الصحيحة وأفواه العارفين. Баягы да эле. Кайсыга мабни болот? Буларды атайын буларга сала турган бир эреже жок дейт. Бул качан гана арабтар менен сүйлөшүп келгенде же болбосо китептерди окуганда ортого чыгат. Бул жерде кийинки сөздөрдүн баардыгы бая жогоруда айтылган сөздөр. Мына ошол эле сөздөрдү кайра кайталап атат бул жерде. Булардын баардыгын так кылып туруп биз жогорудагы материалдарга жазып сиздерге экрандан чыгарып берип атабыз.
Asnaful mabniyat. Mabni sözdер кайсылар десе, жами'ул хурuf. Баягы өттүк, харфлардын бардыгы мабни болот дедик. وكذا الافعال ما عدا المضارع. Келер чак жана учур чактан сырткары өткөн чак жана буйрук этиш булар мабнилерге кирет дедик. والفاظ من الاسماء يسمى بعضها بالضمائر كأنا وأنت وهو. Мындайча айтканда, кээ бир ысымдар дейт, алар ысымдардын биринчиси ата тооч. Ата тоочту айттык биз эки түрдүү болот дедик, же жабырышып келгени, же мунфасила, бөлүнүп келгени. وبعضها بالاسماء الموصولة. же болсо баянтылар деп айттык. الذي, التي булар мабнилерге кирет. وبعضها باسماء الاشارة. шилтеме ата тоочтор же айттык. هذا, هذه. وبعضها باسماء الشرط. Бизде اسماء الشرط деген нерсе. Asma-u şart, mындайча айтканда, сизге шарт коет. Мен деп, ким келсе деп. Мисалы, балдарыңызга айтасыз, ким биринчи мына ишти бүткөн болсо деп шарт коесуз го. Ошол жердеги мен ким дегенде asma-u şart. Шарт түрүндөгү, же болсо шарттыкты билдирген зат атооч. Ысым деп айтабыз. Же болсо махма. Булардын бардыгы мабни. Ылдыйында кайра эле ошолорду айткан. Алимта аннал калимат лейсат куллуха мабниятан вала куллуха му'раба. Сиз билдиңиз дейт, ысымдардын бардыгы же мабни болуп кетпейт, бардыгы, же му'раб болуп кетпейт, бардыгы. Бөлүнүп турат. Кээ биркилери мабни болот, кээ биркилери му'раб болот. بل منها ما هو مبني كبير كلير مبني بولت كبير كلير معرب بولت وسبق لك أن الكلمات ثلاثة أنواع أفعال وأسماء وحروف برضه بيلجلو أما الحروف فكلها مبنية أي موصل حرف طرد برضه مبني bizde وهي خمسة أسماء دегенде керек жок бул жерде мындай чыкканда биз харфтар кандай түрдө куралат десе кээ бир эле тамгадан куралып калат والثنائية эки түрдө куралып калат والثلاثية үч тамга менен куралган тамгалар бар جي رباعية 4 جي خماسية 5 وأما الأسماء فكلها معربة يعني ысымдар бардыгы булар эроптолот талдаганга мүмкүн болот бирок кээ биркилери болбойт илля алфаз махсуса кээ биркилери бар дейт юсамма ба'духа биддамаир кайра эле ошол төртбүчтүктүн ичиндеги немелерди кайталап атат да бизге дагы кененирээк болуш үчүн домаир биринчиси кээ бир же болбосо байламталар, же болбосо шилтеме ата тооштор, же болбосо шарттыкты билдирген зат атооштор. Домаир бул жерде ана, нахну баягы 14-өн алып келген бул жерде. Же болбосо ылдыйында ияя, ияна, ияка, ияки, иякума. Булардын бардыгы домаирун нас деп айтылат. Ана деген мен дегенди билдирген болсо, бул жерде ияя деген мага дегенди. Ал эми бул домаирун рафа, домаирун нас бул эки түргө бөлүнөт. Кийинирээк талдоого кенен киргенде бул экөөнүн айырмасын, бул экөө кандай болгондо аракеттери эмне болот, булардын бардыгын айтабыз. Эң негизгиси бул жерде айтыла турган максат мындай болуп атат. Ана деген менен ияя, нахну дегендеги менен ияна дегендеги бул домайырлар муттасил болобу же мунфасил болобу, булардын биринин дагы аракети өзгөрбөйт, мабни боюнча калат дейт. Же болбосо бул жерде ылдыйга чөйрөсүздөр, бул жерде аябай жеңил, сиздер окуган болсоңуздар деле түшүнөсүздөр. Азыркы эле айтылган сөздөрдүн мисалдары бар. وأما الأسماء الموصولة bizde baylamtalar الذي, التي, اللذان, اللتان, الذين, اللاتي. Бул жердеги اللذان менен اللتان бул экөө кирбейт, бул экөө талданганга уруксат. Ал эми الذي менен اللاتي, الذين менен اللاتي бул төртөөү талданганга уруксат эмес. Булардын бардыгы мабни боюнча калат. Ошондой эле исмул ишарада шилтеме ата тооштогу хазани, хазихи бул экөө талдаганга уруксат болбойт. Хазани, хатани бул талдаганга уруксат талданат. Экилик түрдө өзгөрөт, көптүк түрдө өзгөрөт. Экилик түрдө көптүк түрдө өзгөрөт дейм да. Экилик түрдө эгер марфу болсо анын абалы өзгөрөт. Экилик түрдө мансуб болсо, же болбосо мажрур болсо анын аракети өзүнчө өзгөрөт. Бирок хаулай деген бул өзгөрбөйт. Wa amma asma'u şart, asma'u şartlar bul жерде мен
Ким, мисалы, ким ишти эрте бүтүргөн болсо, мен ага паланча сыйлык берем. Ма, ким, махма, кандай гана болбосун, мата, качан, мисалы, качан гана келбегин деген сыяктуу мындайча шарт кою иретинде айтылган. И айяна, айна, анна, хайсума, кейфама, айю. Булардын бардыгы асмау шарт мабни болот. Айю дегенден сырткы аркысы. Айю деген бул жерде талдаганга уруксат. Мин айи деп талданат алчы. Айю же болбосо сүйлөмдүн башына келген болсо эгер. Мына ошол менен китеп дагы бүттү. Эми кийинки сабагыбыздан баштап анваул i'rab талдоонун өзүнө киребиз. Бүгүн талдаганга уруксат эмес нерселер менен алек болдук да. Анткени бүгүн эң негизгиси сабактын эң акыркы жыйынтыгын кылабыз. Сүйлөм кайсыл жолдор менен куралат? Эки жол менен куралды. Биринчиси исмия болду, фи'лия болду. Исмия түркүктөрү кандай болду? Муптада жана хабар. Алардын кыргызчасын да айттык. Фи'лия кандай болду? Фи'лия фи'л, фа'ил, харф. Харф деген маф'улун бих. Мына ушул үч негиз менен куралды. Андан кийин талдаганга уруксат болбогон сөздөр, сүйлөмдө сөздөр кайсыл, ысымдар кайсыл, зататооштор кайсыл, ошолорду өттүк. Кийинки сабакта буюрса, талдаганга кайсыл нерселер уруксат, мына ошолорду өтөбүз. Жана кантип талдайбыз, аракеттерин кантип коебуз. Мына ошолордун баарын өтөбүз. Жана эң негизгиси талдагандагы сыйгасын үйрөнөбүз. Кантип талдайт? Биз мисалы кыргыз тилинде оңой. Бай ойлоносуз дагы, сүйлөмдүн ээси дейсиз дагы, кайсыл тууралуу сөз кетип атат. Ким эмне деген суроого кайсыл сүйлөмдөгү кайсыл сөз жооп берип атат дейсиз дагы. Тауып туруп эле барып туруп бир сызык менен сызып коесуз, сүйлөмдүн ээсин сиз таптыңыз. А бирок араб тилинде айырмасы бар. Араб тилинде атайын өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн сыйгасы бар, өзүнүн сүйлөнө турган сөздөрү бар. Муптада, марфу, алемат рафихи деген акырына чейин узун сөздөр бар. Мына ошолордун баардыгын кенен кесири кийинки сабакта өтөбүз иншалла. Азыр сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Ушул кийинки сабак акыркы болот да? Жок, 2 ай дедик, 2 ай эмес, азыр жарым айыбыз эми. Азыр китептин 28 беттебиз. Где-то бир 60 же 70 68 же болбосо 70 беттерден китебибиздин биринчи бөлүгү турат. Бул Дурусун нахвия мындай да, 4 бөлүктөн турат да, 4 бөлүктөн турган китеп. 4 бөлүктө тең окшош эле темаларды кайталаган. Болгону биринчи бөлүгү оңой жол менен айтылган, экинчи бөлүгүндө бир аз кыйындашат, үчүнчү бөлүгүндө дагы кыйындашат, төртүнчү бөлүгүндө андан да кыйындашып, китебибиз 4 бөлүктөн турат. 4 тең окшош эле темаларды камтыган, болгону даражасы менен биринчиси жеңил, экинчиси андан кыйыныраак, төртүнчү бөлүк аябай кыйын болуп кетет. Биз запись жөнөтүлөбү? Запись. Запись азыр кечке чейин кайра орнотулат. Биз бул биринчи мустабабызда ошол 70 бетке чейинки биринчи бөлүгүн үйрөнөбүз. Буюрса, алдыбызда дагы 5,5 ай бар буюрса. Иншалла, ошого чейин. Аллах разы болсун. Аябай сонун түшүнүктүү сабак болду. Аллах разы болсун. Аллах милимиңизге береке берсин. Катышкан сиздерге рахмат. Сиздер болбосо кимге сабак өтөбүз? Устаз, бая айна китабы дедик го, ошону айнаны муптада, анан китабыны хабар дедик. Ошол тууралуу кийинки сабакта кенен баягы талоого келгенде үйрөнөбүз. Азыр биз мындай эле нерсени үйрөндүк да. Кайсыл муптада деген эмне, ал каерде туруш керек? Баяндооч деген эмне, ал каерде туруш керек? Жана этиш, толуктооч булар каерде туруш керек? Ошону эле үйрөндүк да. Эми булар кантип талданат, ал кийинки сабакта болот иншалла. Мисалы, ана талибун дегенде мен сүйлөмдүн башында келет. Бул ататоочубуз эмне? Сүйлөмдүн ысым, зататооштун ичине кирет, ататооч. Ошол эле учурда бул кантип талданып калды? Ана деген марфу болуш керек эле, муптада кантип талданат демек дегенде, бул кийинки сабакта толук үйрөнөбүз. Ошол талдоо боюнча кийинки сабакта болот иншалла. Ассаламу алейкум, устаз. Алейкум ассалам. Сабакка бир аз кечигип кирип калдык.
Аз китеп боюнча эле кетип атабыз, же башка китептерден кошумча маалыматтарды айтып атасызбы? Байке мындай болуп атат да, бул китепте бир аз маалыматтар мындай жаңы баштаган адамга же болбосо мурун грамматиканы бир эки жолу окуган адамга бир аз топтоп кеткенге бир аз кыйын болгон үчүн башка китептердин дагы жардамында бир материал түзүп атабыз. Ал материалдар сабактын эң алгачкы 80% бөлүмүндө ошол материалдар экранга чыгып атат. Анан эң акырында ушул эле материалдардын ичинде эле өтүлгөн нерсени китепке тез бир 10 мүнөттүн ичинде кайталап коюп атабыз. Эң негизгиси баягы бизге жеңил болуш үчүн ушул маалыматтардын баардыгы жана башка жеңил китептердеги маалыматтар топтолуп келип бир материал болуп бизге жеңил болуш үчүн ошол материалдар сабакта ошол аркылуу өтүлүп атат. Эң алгачкы 40-45 мүнөттүк бөлүмүндө. Ал маалыматты буюрса немеге жөнөтүп коебуз, группаларга. Эгер кечигип калган болсоңуздар. Сабактагы буюрсаңыз кийинирээк Телеграмда группаларга чыгат. Эгер суроолор Телеграмда суроолор жокпу, бул бүттү окшойт. Бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Кийинки сабак дагы бир аптадан кийин ушул бейшемби күнү саат 9-да болот. Эң негизгиси баягы сабактын башындагы кийинчерээк кирип калган бир туугандарыбызга дагы бир сир айтайлы. Азыркы бул Ханафи мектеби деген сайттагы эң биринчи башталган баштапкы эң биринчи деңгээлдеги грамматика болгон үчүн биз ар бир теманын ийне жибине чейин өтпөй атабыз. Негизги скелетин түзүп кетип атабыз. Жана ошондой эле мүмкүн болушунча тезирээк бүтүргөнгө аракет кылабыз. Себеби убактыбыз дагы чектелүү. Анан арабыздагы дагы көптөгөн бир туугандарыбыздан ошондой баягыдай келип атат да, баягыдай суроолор келип калат. Эмнеге мындай деген теманын ичинде мындай деген бөлүкчөсү бар эле, ошол нерсени эмнеге айтпадың андай мындай. Ал кийинки экинчи, үчүнчү, андан кийинки тепкичтерде буюрса сөзсүз айтыла турган нерселер болгон. Азыр биз башталгыч деңгээлдеги бир туугандарыбыз аябай жеңил болуш үчүн ушунчалык неме кылып атабыз, кыскартып өткөнгө аракет кылып атабыз. Ал нерселер экинчи, үчүнчү китептерде сөзсүз айтылат. Себеби бизде сабакка катышкан бир туугандарыбыздын көпчүлүгү медресе, институт же болбосо университеттеги биринчи курсту бүтүрүп аткан же болбосо экинчи курста окуган бир туугандарыбыз экен. Мына ошого байланыштуу ушундай болуп атат. Алла ыраазы болсун бардыгыңыздардан. Келерки сабакка чейин. Устаз, ошондо кийинки сабактарда биринчи китепти бүтүрсөк, иншалла 2, 3, 4-тү дагы окуйбузбу? Байке кийинки сабакта бүтпөйт. Булчу 2 айга деп айтылган. 2 ай дегенде июлдун аягына чейин. Бирок ага чейин деле болуп калышы мүмкүн. Себеби китебибиз азыр 30-бет. Эми ага чейин бүткөндөн биринчи китепти бүтөбүз 2 айда. Андан кийин экинчи, үчүнчү китептерди улантып окуйбузбу деген. Assalomu alaykum. Байке бул жерде ошол немеде Ханафи мектеби деген немеде сайтта бул жактагы Иорданияда окуган студент балдар бар. Ошолор менен кеңешип кийинки китеп кандай болот, ошол аркылуу болот. Же болбосо ошол эле учурда китептердин аты жазылып немеде Telegram группасында китептердин аты жазылып сурамжылоо иретинде ошол жака чыгат. Кайсыл китепке талап көп болгон болсо, ошол китеп аркылуу кете берет. Себеби мынау Дурусун нахуя экинчи китеп мындай бири-бирине байланган нерсе эмес да. Биринчи китеби толук түрдө немесин бүтүрөт, өзүнүн ишин бүтүрөт. Кайра экинчи китеп нөлдөн башталып, кайра эле ошол нерсенин үстүнө бир аз зияда кылып кетиши мүмкүн. Ошол эле. Экинчи китепти кандай сиздер аркылуу чечилет иншалла. Сурамжылоо сиздерден сөзсүз жүргүзүлөт. Assalomu alaykum rahmatulloh. Устаз, биз ушадан битиргенден кийин диплом берилеби бизге деле? Алынын шарты бар байке. Сөзсүз могул акырындагы азыр тамрин деп көнүгүүлөр келип атпайбы? Ошол көнүгүүлөргө өз алдыңыздарча неме кылыңыздар. Жооп берип, неме кылганга аракет, жооп бергенге аракет кылыңыздар. Себеби эң акырында бизде неме бар? Тест жүрөт.
ошол тесттен өткөн балдарга гана сертификат берилет. Сертификат берилет да. Анан азыр күтүп турган болсоңуз 10 мүнөттүн ичинде Telegram группасына неме түшөт, тесттер түшөт. Ошол тесттерге дагы мүмкүн болушунча жооп беришке аракет кылыңыздар. Себеби айттык, акырындагы экзамендер ошол тесттер акырындагы экзамендин какой-то бир 20-30% түзүшү мүмкүн. Ошолор айланасында. Үстөз дагы бир суроо, биз башка шаарда болсом бериле берет да, биз Ош шаарда мисалы. Ооба, биз деле башка шаарда турабыз. Аз бул жерде сабактар катышаткандардын баардыгы бир жерде эмес. Иншалла ал неме онлайн немеңизге жөнөтүлөт. Андагы шарттар сабактын акырында айтылат буюрса. Кайсыл учакка киребиз, кантип экзамен тапшырабыз, анан сертификатты кантип алабыз. Email. Майли, Алла разы болсун, рахмат. Бардыгыңыздардан Алла разы болсун. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө буюрса, аманчылык тилеймиз. Алла разы болсун. Аллах разы болсун, устаз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айта бериңиз, эже. Алейкум ассалам. Эже, сурооңуз бар беле? Анда эмесе. Бүттү буюрса.